İşin Arası'nda Kız Memleketlik Üniversitesi'nin Бұл конференцияның мақсаты азыркы учурдун актуалдуу маселеси болгон трансформацияга же болбосо 12 жылдык билим берүү системасынын Кыргызстанга тийгизген таасири же болбосо кантип өтүүдө кандай көйгөйлөрү бар. Ушул максаттагы макалаларга талкуу болду. Ушул багыттагы докладдар же болбосо ушул маселелерди жеринде карап аткан, ошо законду, концепцияны бекитүүдө түздөн түзгө чыккан адамдардын докладдары болду. Ошондой эле бул конференцияга Грузиядан, Россиядан, тактап айтканда Новосибирск педагогикалык мамлекеттик университетинен, Казакстандан, Казань Россия Федерациялык университетинен дагы активдүү катышты. Өзүңүздөр белгилүү болгондой 12 жылдык билим берүү бул Грузияда мурунтан эле ишке ашкан. Ошондуктан ошо Грузия билим берүүсүнүн министрлигинде канча жылдан болуп министр болуп иштеген Симон Даниашвили өзүнүн доклады менен дагы, өзүнүн изилдөөлөрү менен дагы ой бөлүштү. Ошондой эле ушул Кыргызстанга 12 жылдык билим берүү системасын биринчиден болуп киргизген, инициировать эткен экс-министр Алмаз Бишеналиев өзүнүн докладында бул 12 жылдык билим берүүдөгү көйгөйлөрүн, күнгөй тескейлерин, өзүнүн сунуштарын берди да. Бүгүнкү иш-чара мазмуну боюнча, багыты боюнча дагы абдан маанилүү деп эсептейм. Анткени 12 жылдык билим берүүгө өтүү коомдун бүйүрүн кызыткан маселе. Мугалимдерди, ата-энелерди, окуучуларды ага байланыштуу учурдагы абал, келечек тууралуу сөз кылуу, өзгөчө 12 жылдык билим берүүгө келгенде жаңы форматтагы мугалимдерди даярдоо абдан маанилүү болгондуктан мен ушул конференцияга келип катышууну, анан өзүмдүн пикиримди билдирүүнү туура деп чечтим. Менин докладымда ушул 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн мазмундук өзгөчөлүктөрү, багыттары, анан ошолорду эсепке алуу менен эмне кылуу керек деген суроого жооп берүү максатын көздөдүм. Бул деген азыркы мезгилде өтө эле актуалдуу маселенин бири. Анткени ошол 100 жылдын ичиндеги ошол Кыргыз Республикасына билим берүү башталгандан кийин түзүлгөн системаны башка системага өткөрүү маселеси. Анын ичинде ошол математикалык билим берүү бул 12 жылдык өтүүдө жанагы этаптарына жараша 6 жыл башталгыч мектеп, 3 жыл негизги мектеп, жана 3 жыл жогорку мектеп болуп бөлүнгөнүнө байланыштуу математикалык билим берүү өтө чоң өзгөрүүгө туура келет. Образование это должно быть ключевым для всего общества, наших детей, потому что от них зависит, как будет процветать государство. Вот мой доклад был в частности посвящен, как будет внедряться 12-летнее образование и как будет влиять климато-географические условия Кыргызстана на шестилеток. Я сторонник шестилетнего образования. Мой сын поступил в школу в 6 лет. За все годы обучения в школе, в университете не получил ни одной четверки, одни пятерки. Это говорит о том, что это необходимо, потому что в 6 лет ребенок получает максимальное количество информации. И в этот момент должен быть учитель очень грамотный, образованный, чтобы он понимал специфику шестилеток. И вот как раз сегодня этот доклад был и посвящен на этой конференции. Мен бүгін ұнандым, себебі дегенде 175 мамлекет 12 жылдық өткен екен да. Анан бізде сөзсүз түрдө ошо 12 жылдық өтпөсөк болбойт экен. Себеби дегенде биздин балдар чет өлкөгө барып окуганда кыйналып калат турбайбы. Силер болгону 11 жыл окупсуңар, биздики 12 жыл, 13 жыл деген сөздөр мен өзүмө деле жакшы эмес. Ушу 12 жылдыкчы көрсө өтө керектүү нерсе экен. Конференция өзүнүн максатына жетти. Азыр түштөн кийин секциялык иштер болот. 6 секция бар. Мастер-класстарды өткөрөбүз. Мен ойлойм, ушу сырттан келген конференцияга окумуштуулар дагы баалуу бир
нерселерди алып кетет деп. Казакстандан көп келди. Айрыкча биздин PhD докторлор, аспиранттар келип катышып атышат. Конференция өз максатына жетти деп ойлойм.